Кандай ба? Силер Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн деген бизде 12 ноябрь деп сайын дедим, бирок февраль. Бүгүн деген азыр саат 5 болуп калды. Азыр гана биздин U20 жаштар курамы командабыз Австралия менен ойноп бүттү. Мындайраак болсоң, артында Азия Мол деген көрүнүп атат. Азия Мол деген жазуу иши кылып Азия Молдун астында турабыз. Бекте Азия Молдо деген Кыргыз футбол биримдиги баягы фан зона уюштурган болчу. Ушул жерде кыргыз футболунун көрөрмандары кыскасы баардыгы чогулуп, көргөнү чогулушкан. Биз дагы элден кем калбай эмес, кандай десем мындай. Просто элдин маанайын көрөлү деп, футболду ушул жерден көрүп кетели деп, анан бир сире элдер менен сүйлөшүп кетели деп ушул жерге келген болчубуз. Каршы биздин курамабыз 5-1 эсебинде Австралиядан жеңилип калды. Анан байкасак элдердин маанайы түшүп калды ошол жерден. Анан 4 сектордун балдары да бар болчу, алар менен да бир сире сүйлөшөлү дегенбиз видеого. Бирок баардыгынын маанайы түшүп калган үчүн анан алардын барып бет алардын жинине тийбей эле коелу деп чечтик. Жалпысынан оюнду баалаш эми билбейм кандай болот азыркы учурда. Буга чейин деле биз оюнду көрсөтүп келген башка курамалар менен дегендейчи. Австралия менен Австралия аябай күчтүү курама болгондуктан ушундай жыйынтык болду деп ойлойм мен. Башка көпчүлүк футбол көрөрмандар жаман ойдо болот. Бул мындай оюн болбойт, эми баягы эле стандарттуу сөздөр. Сырач керек, мындай оюнчулар болбойт дегенге окшогон баягы эле стандарттуу сөздөрдү көнүп калбай атып, алар да түшүнсө болот. Алардын дагы кандай десем, күтүүлөрү башкача болчу, башкача ожидание менен турушкан. Биздин курамабыз мындан да жакшы, татыктуураак оюнду көрсөтөт деп, бирок тилекке каршы ушундай оюн болду. Бул жерден мен ар бир ойногон футболчуга мындай өзүмдүн атыман мындай ыраазычылык билдирем, анткени деген алардын жакшы аракет кылганы, болушунча күч, кандай күчү бар болсо ошол күчү менен баардыгы менен аракет кылганы кадимкидей бизге көрүнүп атты жана анын үчүн аларга аябай чоң рахматты айтабыз. Машыктырушуга деле ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми ал киши деле баягы атайын бизди утулсун дегендей, эми кандай десем, жумуш кылбайт да. Ал өзү машыктыруучу катары дагы мындай жеңиштерге жеткизи келет, уткузу келет. Ошондуктан анын дагы акыбалын түшүнсөк болот. Ал деле азыр кандай десем, талаага оюнчуларды ошол утулгула деп алып чыккан жери жок. Ал деле баягы утуп, жакшы бир жыйынтыктарды көрсөткүзү келет Кыргыз футбол биримдигинин алдында. Бирок менин оюмча Мирлан Яшановду бул турнирге U20 кураманын башкы машыктыруучусу катары жөнөтсөк жакшы болмок деп мен эсептейм. Чем Сергей Пучковдун ордуначы. Ошол туугандар, эми биздин биринчи оюнубуз тилекке каршы ийгиликсиз болду. Өзүбүздүн А тайпабызда биз акыркы орунду ээледик жана бизде алдыда дагы 2 оюн бар. Бир Кытай менен, анан Катар менен. Эми ушул акыркы 2 оюнубузда биздин оюнчуларыбыз, биздин жигиттерибиз жакшы оюнду көрсөтүп, биздин тайпадагы ордубузду жакшы, мындай кандай десем, кийинки этапка өткөнгө аракет кылып, ушул жагдайдан чыгып кетишет деп мен чоң үмүт кылам. Мен эле эмес, жеке эле баардыгы эле кыргыз футболунун көрөрмандары, мен кыргыз футболун көрөм деген адамдардын баардыгы эле. Ошол туугандар, видеону аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Эгерде бир жаман оюңар болсо, комментарийге жазып, биздин футболчуларды жана негизи эле биздин кыргыз футбол биримдигин сөгүп, аларды жамандабай эле койгула, анткени деген эми болгон футболдун деңгээли ушул Кыргызстандагы. Ошол туугандар, аягына чейин көргөнүңөргө чоң рахмат. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула.